Интернет жана социалдык тармактар достор, үй-бүлө жана кесиптештер менен байланышта болуунун жаңы жолдорун камсыз кылат. Кээде адамдар бул платформаларды башка колдонуучулар жөнүндө терс маалыматтарды жайылтуу үчүн колдонушат. Кибер куугунтук же интернеттеги рекетчилик кадимки жашоодогу рекетчилик сыяктуу эле жаман. Интернетте адамдар жаман билдирүүлөрдү жөнөтүп, жалган ушактарды таратып, бирөөнүн жеке маалыматын уруксатсыз жарыялай алышат. Кимдир бирөө кибер куугунтукка кабылганда, анын сезимдери жабыркап, аброю бузулушу мүмкүн. Сиз ар дайым кибер куугунтуктун алдын ала албайсыз. Бирок сиз интернетти баарына достук жана коопсуз чөйрө кылууга жардам бере аласыз. Кийинки санариптик маданиятты жайылтуу үчүн колдоно турган бир нече кеңештер. Алтын эреже боюнча жашаңыз. Башкаларга сиз өзүңүзгө каалагандай мамиле жасаңыз. Бул жеке мамилелерде да интернетте да колдонулат. Терс билдирүүлөрдү жөнөтүүдөн жана бирөөгө зыян келтириши мүмкүн болгон иш-аракеттерден алыс болуңуз. Айырмачылыктарды сыйлаңыз. Баарыбыз көп жагынан айырмаланабыз. Интернеттеги адамдар менен баарлашууда пикир, тажрыйба жана маданияттагы айырмачылыктарды сыйлаңыз. Башка адам онлайн режиминде бөлүшүп жаткан нерсеге макул болбосоңуз дагы, ага урмат-сый менен мамиле кылып, интернетти баарлаш үчүн ыңгайлуу мейкиндикке айлантууга аракет кылыңыз. Жооптун алдында тыным жасаңыз. Интернетте бир нерсе бөлүшүүдөн мурун дайыма токтоп, кесепеттери жөнүндө ойлонуңуз. Сиздин билдирүүңүз бирөөгө зыян келтириши мүмкүнбү? Бул сиздин аброюңузга, же башка адамдардын коопсуздугуна, же кадыр баркына доо кетиреби? Интернетте жарыялоодон мурун ойлонуп көрүңүз. Өзүңүздү жана башкаларды коргооңуз. Эгер сиз интернетте өзүңүздү коопсуз сезбесеңиз, кырдаалды тынч таштап, ишенген адамыңызга билдирсеңиз болот. Эгерде сиз интернетте зордук зомбулук же кооптуу аракеттерди көрүп жатсаңыз, алар багытталган адамдарга колдоо көрсөтүп, окуяны ишенген адамдарыңызга билдириңиз. Биргелешип, биз интернетти ар бир адам үчүн коопсуз жана достук жайга айланта алабыз. Салым кошуңуз. Онлайн режиминде жооптуу санариптик жаран катары жүрүңүз.